Менде bir суроо, азыр мектептерде жылуулук кандай? Мектеп эмес, деги эле ушу окуу жайларында барбы жылуулук же жокпу? Азыр баардыгы эле тополоң болуп атпайбы, үйлөргө жылуулук жетпейт деп. Ушундай анализиңиз барбы? Бир эки сөз менен айтып коюң. Ошо региондордун мектептеринин баары 100% көмүр менен камсыз болгон. Анан негизи ошо нагрузка электр түйүндөрүнө нагрузка жетпей калып, айрым жерлерде ошо күчөтүү режиминде от жагып атышат. Иш кылып үшүп калган жерлер жокпу? Үшүп калган жерлер жок. Бизде дагы маалымат жок экен, ошону сурадык сизге. Рахмат. Мен айтамга кыска жооп берсеңиз, өзүңүз эле утасыз. Анан мындай баягы турмуштагы эле суроо да. Мурда биз окуп жүргөндө этика, эстетика деген сабактар бар эле. Андан кийин ар бир чейректе тарбия же воспитание дегенге балдарды койчу. Азыр ошондой нерселер барбы? Азыр бизде ошо биз айтып атабыз, ар бир мугалим ошо тарбиячы болуш керек. Бул жалгыз эле билим берүү эмес, Жок, мен мугалимдер жөнүндө айтканым жок. Окуучуларды этика, эстетика деген адеп, алкак деп которулабы кыргызчага? Азыр бизде ошол дагы жок болуп атпайбы? Биз ата-энеге шылтайбыз, ата-эне мектепке шылтайт. Айтып атпаймынбы? Ошо баардыгы ушундан тарбиядан башталабы дейм да, барбы ошондой нерсе азыр бизде жокпу? Ова Эльмурза Ракиевич, мен жана дүйнө деген стандарт, анын ичинде мекен таануу, өзүнчө предмет, анан адеп, өзүнүн жүрүм туруму, ата-энеге болгон мамилеси, өлкөгө болгон мамилеси, өзүнүн жашаган жерине болгон мамилеси, бүт бардыгы кирген. Анан абдан ситуациялык да, мисалы автобуска кирсе кандай жүрүш керек, улуулар кирип келсе кантип жол орун бериш керек, кантип саламдашыш керек. Мына саламдашуу адебинен баштап демек бар экен да. финансылыкка чейин. Бар экен да, бардыгын бир предметке топтоппуз да. Бар. Ал бир нече предметтерге да бөлүнөт да, анан класстык сааттарга дагы. Хорошо, тиги берки суроогочу, баягы поведение деген жерге баа коючу эле да, мен билем, бардыгын 5 окуп келе айтып, поведениең 0 болуп калса мектептен которбой койчу да. Ошондой деген барбы азыр же поведение дегенге вообще карабайсыңарбы? Бар. Күндөлүккө ата-энелери үчүн сөзсүз түрдө класс жетекчи коет. Жазат, жөн эле бааны коюп койбойт, эмне болду, эмнеге көңүл буруш керек депчи. Же ал ата-энелер үчүн, баланын өзү үчүнчү, мисалы үчүн. Баланын өзүнө Мен жүрүм турумум жакшы болбой калса, мен математиканы 5ке тапшырсам дагы эмки класска өтпөйм деген түшүнүгү барбы балада? Эмнеге силер ата-эне үчүн жазат экенсиңер? Ооба, ал идеян жанагы эгерде баланын жүрүм туруму начар болсо, соцпедагогторубуз атайын ошол аймактагы баа коюлабы ошондо, оценкалар барбы? Өзүнчө баа коюлбайт, учетко коебуз ал баланы. Демек тайыпсыңар бул жагынан. Макул, мен мындай, азыр эми суроом бүттү. Алтын сарай салып, ошо мектепти алтындан ширетип, мектепке бриллианттан илсең дагы, эгерде силер даярдап аткан азыр мына Ишенал Арабаев деген жогорку окуу жайы бар да, мен билем ушу айылдык интеллигенцияны ушу Ишенал Арабаев тарбиялайт, педагогторду өстүрөт. Эгер педагогтор жок болсо, ал жерде мектебиң дагы бир айтып коеюн, алтындан болсо дагы майнап чыкпай калат. Ошондуктан менде сунуш сиздерге. Илгери Дүйшөндүн мектебинен деле чыккан мындай чоң кызматка жетип, мамлекетти башкарган инсандарда менде сунуш, мен ар дайым айтып келем да, жогорку окуу жайларын кыскартууга кандай көз карашыңыздар? Сунуш эмес, суроо той. Өзүңүздөр билгендей 3 окуу жайыбыз оптималдаштырылып, Кыргыз техникалык университети, Кыргыз мамлекеттик курулуш университети жана Горный институту. Ошону биргелешип атат. Азыркы учурда башка ыкмаларды дагы, башка жолдорду жок. 5 вуз өзгөчө статус берилди. Кыскартуу боюнча. Жок, маалында бул мындай болгондо, угуп койсоңуздар, урматтуу Аскар Акаевич, эми академик, окумуштуу киши, ал жакшы ойлор менен кылса керек эле. Эгерде менин калкым ушу баардыгы жогорку билимдүү болсун деп. Биз кыргызстандыктар бир аз сетири кетип калбадыкпы? Баягы балдарыбызга диплом сатып бергенге көнүп калганбыз, дипломду коркутуп алганга көнүп калганбыз. Мондай шарт ачылып калды да.
мен бир эле мисал, мен бир жолу Кызылкыяда юридикалык факультет бар экен деп угуп алып таң калганмын мен. Биз окуганда Кыргыз мамлекеттик университетте жалгыз юридикалык факультет бар эле, ошонун 100 бала бүтөт эле. Азыр ошону угуп алып таң калдым да, мен жолдош министр сизге суроодо ушуларды кыскартса болобу? Аскар Акаевичтин баягы ою жетпей калды. Ал коомго же элине жараша кылбай, жакшы эле ой менен кылгандыр. Канчалык жогорку окуу жайы көбөйсө, ошончолук менин элим билимдүү болот, жогорку билимдүү болот. Да биз аны туура эмес кабыл алып болбадыкпы? Азыр эле ошол коррупция деп атасыңар, же туура эмес билим деп атасыңар, ошонун баардыгы ошондон чыгып атат. Оюңуз кандай сиздин оюңуз? Сиз санын айтпаңыз. Бул негизинен эми азыркы учурда Жөн эле бир жогорку окуу жайларда талап бар. Ошондуктан азыр ал жабуу маселеси, оптималдаштыруу маселеси буюрса карайбыз. Чоң рахмат. Мен түшүндүм сизди. Анда биз жыйынтыктайлы, урматтуу депутаттар. Мындайда бүгүнкү биздин карап аткан тема да аябай актуалдуу экенин баардыгыбыз түшүнөбүз. Аны баардыгыбыз көрдүк, сүйлөгөндөрүбүз дагы ошол жаатта сүйлөдүк. Илгери дагы бир айтайын да, биз баягы совет дооруна келгенде биздин билим берүү деген сөз просвещение, агартуу деп айтылат эле да. Анан мен ойлойт элем, ушу агартуу деп неге эл агартуу деп айтылат деп көрсө, бул караңгылыктан чыгуу экен да. Эл агартуу деген демек караңгыда жүргөндү чыгарыш экен да. Бул ошол билим берүү. Ошондуктан мен сиздерге кааларым, ошол мурдагы өзүңөрдүн атыңыздардай, ушу эл агартуу министрлигиндей да. Азыр туура мен министрликтин аты жөнүнө асылганым жок. Көрсө ошол сөз дагы сөздүн аркасынан жашоо дагы эрчийт экен да. Эгерде биздин балдарыбыз, же болбосо жарандарыбыз билимдүү болбосо, башка кылган жумуштун бардыгы сводятся на ноль. Себеп дегенде билимсиз мамлекет бул демек караңгы мамлекет, баягы сөзүм менен айткандай. А караңгы мамлекеттин келечеги жок, келечеги болбойт.